Рахмат. Кейинки сөз Алимбеков Нурбек Кариевичте. Рахмат төраға. Мен трансформация мәселесін көтерейін дедім. Бақыт Ергешев, сіз жооп берсеңіз керек. Мына бүгінгі күндө көп жерлер трансформация болбой, ошол эле убакта ошо социалдык объектилер курулбай атат деп айтсам болот да. Бүгүнкү күндө көптөгөн айыл өкмөт башчылары, башка кызматкерлер ушул өкмөттүн эшигин каклап жүрөт. Бизге чейин келип атышат. Айлап, жылдап трансформация болбой атат. Ким жооп берет? Бакыт Ергешев. Мен жооп берем. Кайсы айыл өкмөт? Кайсы айыл өкмөт? Акташ айыл өкмөтү, Кара-Суу району. Төлөкөн айыл өкмөтү. Төлөкөн айыл өкмөтүнүн бир документи ошол МЧСте, Гостройдо кармалып атат. Же себебин айтпайсыңар. Акташ айыл өкмөтү сизге кире албай жүргөн. Анан башка дагы менин коллегаларым айтат, ушул трансформация маселеси өтө кечиң. Трансформация маселеси боюнча эгерде өндүрүшкө болсо проблема жок, дароо беребиз. Эгерде айдоо сууга жери болсо ИЖСке үй курганга ага биз мораторий бар. Эгерде жайыт жер, эгерде мындай керектүү эмес, мындай айткандай, ал жерде аким өзү эле чечет маселени. Ошон үчүн бул жерде градацияны караш керек. Анан кийин айыл өкмөттөр бир мындай ачык айтканда ошо өкмөт күнөөлүү деп коет да. А өзү негизи регламент негизинде, ошо өкмөттүн регламент негизинде ал жерде талаптар бар да. Талаптар кайсы документтер алып келиш керек. Биринчи газырга келет, анан Минсельхоз даярдайт, анан Минсельхоз бизге алып келет. Биз ал жерде анан мыйзамдуулугун карап, анан же жок, же бар дейбиз да. Ошондуктан бул жерде бизде турбаш керек. Азыр мага айтышат, мен жооп берип коем. Дагы бир адрес жазып коюңуз. Мада айыл өкмөтүндө Кыргызчек айылында бала бакчанын орду 1 жылдан бери трансформация болбой турат. Мада айыл өкмөт. 2-3 жолу документтерди айттыңар, алардын баардыгын жеткирип беришти. Бүгүнкү күнгө чейин жылбай атат. Азыр министр дагы жооп берип койсунчу, кошумча дагы. Жооп берип койсун. Нурбек Кариевич, азыркы сиз айтып аткан адрестердеги трансформациянын документтери адегенде келгенде жеринде толукталып келбей атат да. Бул эми жакшы болду бул маселени көтөргөнүңүз. Эми айыл өкмөттөрдү угатса керек. Документтер биринчи демилгеленет айыл өкмөттө. Билесиз сиз аны баарын жакшы. Айыл өкмөтүндө райондо анан областтагы даярдала турган документтер толук келбей, анан кайра жиберүүгө туура келип атат. Мына ошон үчүн гана алар убактысында чоюлуп атат. Ал күнөө министрликте же башка министрликтер же аппаратта эмес. Биз регламентке жараша 14 күн ичинде даярдап чыгарып атабыз, макулдашууга. Эми азыр сиздердин министрликтерди кыдырып чыкканча дагы 2-3 ай өтүп кетип атат да, ошону бир колго алсаңыздар. Мына мен айткан адрестер боюнча мага кат түзүндө дагы берип коюңуздар. Эгер эмне документи туура болбосо айтыңыздар. Алар толуктап келген мен билгенден. Ошо азыркы 3 адрес боюнча мага жооп берип койсоңуздар. Азыр мына жыйындын кечкече мен жооп берем. Азыр мен мага берет маалыматты азыр. Рахмат. Кийинки суроом мектептер боюнча бир немеге токтолдукпу? Бакыт Ергешевич. Или дагы эле 4-5 миллиардты бөлүп туруп капвложение таламай кыла беребизби? Ким тил өтсө премьер-министрге, ким министр менен жакшы болсо ошолордун объектилери өтүп кете береби? Бир мындай неме керек да. Стандарт кайсы жерге зарыл керек. Министр образования болгондо сурайт элем. Ошол сөзсүз аралашыш керек. Ал аралашпай эле, ал бир четте калып эле калып кетип атат. Мен жооп берейин. Жооп бериң. Методика барбы? Методика бар. Буга чейин деле методика иштеп келе аткан. Ошо эң биринчи кезекте ошо завершающий объекттер, анын процентовкасы бар. Биз азыр айтып атабыз, ошо 70%дан бийигирээк биринчи кезекте бүтүрүшүбүз керек дегенчи. Тизмеге кирип, уланып бүтүргөнгө. Азыр да ошого да бир проблема кошулду, жана удорожание. Удорожание мына биз баштадык. Уже төлөмдөрдү баштадык. Ошонун негизинде да удорожаниени кошо, ошо принцип менен эметебиз. Анан сиз туура айтып кеттиңиз, 3 миллиард, 5 миллиард депчи. Ооба туура. Азыр экинчи окууда капвложение 5 миллиардка чейин көтөрдүк. Анан бир айтып кеткендей 10 миллиарддык механизм бар, да кошконго. Ошо менен 15 миллиард болот. Анан жылдын ичинде жана оптимизация болуп, аны да кошуп кете беребиз. Ошо быйыл жыл 17 миллиард 600 миллион сомго чейин жеткизсек, ошо деңгээлде капвложениени. Эмки жылда ошодон кем эмес, ошого биз да апарабыз, Кудай буйруса. Авариялык мектептер бүтөбү, бүтпөйбү быйыл? Бүтөт, алар да бүтөт. Араб фондторунан акча келет, ошолорго дагы бир мектептердин тизмелерин берген элек.
ошол эч кыймылсыз болуп калды. Эмне болду? Араб фондорунан келе турган акчалар боюнча ким жооп берет? Эмне үчүн келбей калды? Kim жооп берет? Министр, жооп берсеңиз, каржы министри. Бул Барбы ошол акчалар келип атабы, келбей атабы? кечирип коесуз, бул фонд бюджетке эч кандай тиешеси жок, ошон үчүн бизде мындай маалымат жок. Менде азыр коллегаларым жооп берет го. Жооп бериңиздер. Урматтуу Нурбек Кариевич, Абдыраев Жолдошбек, Госстройдун биринчи замы. Бул донорлордун аркылуу салынып аткан мектеп жана социалдык багыттагы зданиялар боюнча, мисалы үчүн азыр жанагы Сауыт өнүктүрүү фонду аркылуу республикада 30 мектеби салынып атат, дагы бүтүп атат. Бул биринчи фазасы. Ал эми экинчи фазасына биз ошо сунуштарыбызды менен мектептердин санын көрсөтүп бергенбиз. Бул боюнча документтер МИДте, алар менен тиги сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Андан башка дагы жанагы араб өлкөлөрүнүн координациялык группасы боюнча дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды салына турган курулуштардын тиги санын бергенбиз. Булар боюнча дагы ошо Тышкы иштер министрлиги аркылуу ошо сүйлөшүүлөр азыр жүрүүдө. Урматтуу финансы министри, сиз буларды билишиңиз керек да. Биз Араб фондуна дагы бул жака да берип коюш мүмкүн да. Ошон үчүн сиз күрсө болушуңуз керек да бул нерсеге. Азыр мектептер курулуп атат дейт. Кийинкиге дагы тизмени бердик дейт. Ошого буга күрсө болуңуз. Кийинки суроом транспорт министрлигине. Тилек Кыдырмаевич, былтыр канча ички жол асфальтталды? Быйыл 2022 жылы. Саламатсызбы? Быйыл осо 2021 жылы 53 километр салынган, 2022 болсо 215 километр салынып, ошонун 184 аткарылды да. Бул 3 эсеге көп. Асфальт бетон төшөө жумушу. Быйылкы жылы канча деңгээлде болот? Мына 23кө келеткан жылы канча, кандай деңгээлде болот? Көбөйөбү? Көбөйөт 200 бюджет кандай болуп атат? Быйыл жол фондунан акча түшөт, ошолор боюнча айтсаңыз. Быйыл болсо ошол тиги немеден бюджеттен ассигнование кылып 2 миллиард 50 миллион сом алып атабыз. Тиги өзүбүздүн жана дорожный фонд боюнча 3 миллиард кошулат деп ошону күтүп атабыз. Жол фондунда билесиз, ички жолдорго дагы республикалык бюджеттен камсыздалат деген статья бар да, билесизби? Ооба. Биз ошого ички жолдорду да берип атабыз, өтө начар болуп кеткен. Минтрансқа карабаган, ошолор боюнча иш болобу? Ошону бизге тапшырма берилген, ички жолдорду муниципалитетке местный самоуправление жолдордун силер өзүңөргө баланска карагыла деп ошол боюнча иш жүрүп атат да. Нурбек Караевич, мына ички жолдор боюнча дагы айтып кетейинчи, анткени көп маселелер бар да. Өткөндө Айбек Алтынбек маселе көтөрдү. Биз азыр мындай бир документ даярдап атабыз. Айыл өкмөттөгүлөргө мындай деп айтабыз да. Ушул ички жолдорго эгерде Минтранска баланста турбаса, ушул жолдорду сиздер бизге экономикалык обоснование кылып бергиле депчи. Ал жерде эгерде биз жол куруп берсек, анда эмне болот ал жерде? Туризм жаатында өнүгөбү, же экономикалык кафе, ресторанда, же башка бир экономик абалды өзгөртүү багытында болобу деген мындай маселе коюп атабыз да. Ошон үчүн бул маселе дагы иштеп кетип атабыз. Ушунда биз стимул кылайын деп атабыз. Рахмат. Рахмат.